Ысы ата суу чарбасындагы каналдардын ичинен эң эле көйгөйлүүсү Нооруз каналы болчу. Кыйынчылыктардын ооругуна карабай аталган каналда кайра калыбына келтирүү жумуштары жүрүп, учурда жумуштар дээрлик аяктап калды. Бул курмада эч кандай бир капиталдык ремонттоо иштери жүргөн эмес экен. Бул жердеги жээктерди жээлип, ол жердин баары таштары көрүнүп, коркунучтуу абалга келип калган. Анан биздин өздүк суу чарба башкарманын жумушчулары жана техникаларын тартып ушул жерди биз оңдодук. Азыр биз ушул дамбанын эки жегине бетон иштери болду, бетондор куюлду, 400 куб бетон кетти, эки жегин бекемдөө үчүн. Механический иштер жүргүздүк, где-то 8000 куб механический топуракты, таш бар, гравийлердин баары сыртка чыгарылды. Анан бул жерде бизде турган жерде 650 метр жол жасалды. Жергиликтүү жашоочулардын айтымында аталган канал 25-30 жылдап акча каражатын тартыштыгынан каралбай калган. Ал эми айылдык суу пайдалануучулар ассоциациясынын мүмкүнчүлүгү жетпей, канал тазаланбай толуп ташып, айылдыктарды нечен убайымга салган. Акыры мамлекет ири суммада каражат бөлүп, мына буюрса жакшы ийгиликтер жаралды. Суу келген суунун баары эле ашып айыл каптачу. Бир жолу бул жерден каптаган кыштын күнү муз болуп калып, учак менен тозуп кыштык сайын алганбыз анда дагы. Андан кийин мынакей быйыл аябай жакшы болду эле. Орки сойдун таманын капталына бар тети баштан бери асфальт эмеге цементтелди. Ой, көчөдө быйыл очо асфальт эле болуп калды. Таш менен жеңил машина жүрө албай жолунда таштарга тийип өтүп атышкан. Азыр баарын темиздеп койду, сону түп жерде болуп калды. Асфальт эле болду. Аталган районда сугат каналдары негизинен тазаланып бүтүп, дыйкандарга сугат суузун берүүдө эч кандай кыйынчылыктар болбогондой абалга жетип калды. Механикалык тазалоо жумуштары өз мөөнөтү менен аткарылды. Сугат сууга болгон дыйкандардын суроо талабы азайгандыктан учурда эң негизги көйгөй жараткан канал арыктарды кайра калыбына келтирүү иштери тынымсыз жүрдү. Жалпы район боюнча бул өкмөттүн эсебинен капремонттон 300 миллион, капвложениядан 70 миллиондук иш аткарылды бүгүнкү күндө. Андан тышкары өзүбүздүн жанакы капремонттор боюнча 19 миллиондук жумуш аткарылды. Ал иштерде параллельно жүрүп атат. Баягы дыйкандарда кайсы ар бир айлык өтө кайсы проблемный каналдарды өзүбүз планга койгонбуз. Ошол иштерди азыр уже аяктап калдык. Мына жыйынтыктоо иштери жүрүп атат. Бардык ийгиликтердин негизи мамлекет тарабынан тиешелүү каражаттардын жетиштүү бөлүнгөндүгү дешет суу чарба кызматкерлери. Иш ыргагы ушундай жүрүп турса, жакынкы жылдары суу чарбасында көптөгөн ийгиликтер болот. Сталбек Абдыраев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.